Достор, өзіңіздер көргөндөй фотосессия бүттү. Биринчи барыңыздар менен саламдашып алайын. Ассаламу алейкум, жалпы подписчиктер, жалпы каалоочулар. Көбү башында сөгүп жаман комментарий жазып аткан, бирок азыр элдин баары качан бой. Уже бир айдан бери мен тажат үйдү да. Кайсыл спортсмен Кудайберди Айтбосунов мыкты даярдыктабы же Бакыт Макеев мыкты даярдыктабы сиздерге биз видео аркылуу көргөзүп беребиз. Видеонун кичине жерин түрдүрсөңүз көп жерин түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Кеттикпи залга? Кайсы залга барабыз ошондо? Family Sport деген залга барабыз. Ал жакта кандай профессиональный түрдө? Профессиональный түрдө кылдырат. Агай менен тааныштырып, анан бүгүнкү менин кандай өтөрүн көрө эле тренировкабыз, Мында уверенность барбы, чтобы? Бар да, көрөбүз. Всё, болду анда. Айбай, канат. Чо кеттикпи? Машина не дейт? Өзүңүздөр көргөндөй Кудайберди Айтбосунов канчалык деңгээлде тренировканы даярданат экенин, канчалык деңгээлде машыгат экенин азыр биз машыгуу залына келип отурабыз. Көрөбүз азыр, Баштайбызбы? Ооба, баштайбыз. Буюрса силер менен бөлүшөбүз. Канчадан бери тренировка кылып атасыңыз? Мен ошо жанакы пресс-конференция 29 болот дегенден Ошондон эле баштадыңызбы? Ошондон кийин кичине баймабай келип баштадым да. Арыктап калып турсу? Ооба, арыктадым. Пресс дагы түштү. Кийинип чыккыча күтүп туралы, канчалык деңгээлде машыгып атканын барыңыздар менен чогуу байкайбыз анда. Стейк жейсизби? Жейсизби? Жейли. Жедиресизби? Эмне стейк? Достор, Орозонун күнүнө карабай Кудайберди Айтбосунов өзүнүн машыгуу залына келип отурат. Мына Аллахтын ыйык Рамазан айында дагы сөзсүз түрдө баягы правила менен киргизсе конокко кирип атабыз ошондо, бетке жеп чыкпасам болду эми. Азыркы убакта көбү баягы Бакыт күрөш жагынан жакшы, анан тартып муунткан жагынан жакшы, Кудайбердинин бутуна кирип чабып мындай бат эле жантып коет деген да комментарийлер келип атат да. Көбү алып коет деп атат да. Ошол жөнүндө кандай дейсиз? Мен эми бутка киргизгенден азыр защитага да иштеп атабыз. Агайлар менен биякта мен өзүм агайым бокстон берсе, биякта Өмүр агай деген бар. Ал болсо Күрөштөн берет. Анан ал агай болсо азыр защитага иштеп атабыз. Бирок мен оюмча бутка киргизбегенин аракетин кылам. Стойкада урушканга аракет кылам. Бирок уже партерди да чувствовать этип калдыңыз. Партерди дагы ооба чувствовать этип уже билип калдык. Негизи мындай уже бойго примерно бир 15 күндөй эле калды да. Кандай болуп атат мындай ички ойлонуу сезимде? Кандай болуп атат? Канат келтиресиң да сен тиги. Элестетип кетем да. Чыгып баратканымдычы. Ушу элдер кол чаап, бул аябай толкунданып кетсин да. Биринчи сахнага, мисалы үчүн айтканда, эми ал Бакыт болсо мисалы үчүн ал чыгып жүргөн бала да. Канча 3 жолу мушташтуу ал деген спорт менен машыгып келатат. А мен мындайча айтканда аны биринчи жолу сахнага ырдап чыкчы дегендей болуп атат да. Аны мен азыр ошондой сезилип атам. Өзүмдүчү мындай биринчи жолу сахнага ырдап чык. Бирок психологический жактан даярсыз. Психологический жактан даярмын. Вагон дуктарды жүктөп койгом. Ошолорду акырындан алып чыгып. Канчанчы раундда? Экинчи раундда. Болду. Безумно может быть первым. Бокстан, партерден иштеп баштайлы анда? Бокстан иштеп баштайлы. Бүгүн силерге сонун эмес эми мындай сон приемдорду көрсөтөбүз. Бинтип кой. Шалпалак. Мына достор. Жака чапканды үйрөтөм. Жака чап. Тамаша. Правиласын үйрөнсөк болот. Тияктан да жака чайбаңсам, монтип эле. Тамаша. Тамаша. Баштайлы анда. Баштайлы. Ал эми сиз биздин видеону көрүп жатсаңыз, подписка кылганды унутпаңыз, комментарий калтырганды унутпаңыз. Биз сиздер үчүн эң кызыктуу видеолорду чыгарабыз. Достор, бойду ким күтүп атат? Комментарий калтырыңыздар. Буюрса профессионалдуу түрдө мыйзам чегинде бой болот. Кеттик анда, Кудайберди Айтбосунов канчалык деңгээлде даярдык экенин сиздерге көргөзөлү.
элдер моундай ответственность, жоопкерчилик менен күтүп атат да. Анан ошого профессионалдуу түрдө машканга аракет кылып атасыңарбы? Агайыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен агайым акыйкат Коба деп коет. Агайым аябай мени профессионалдуу түрдө даярданганга аракет кылып атат. Мен да өзүм аракет кылып атам, буюрса. Жакшы, окшошуп келатат. Анан көптөгөн мастер спортолор, көптөгөн кыйын боксерлор чыккан. Чемпиондордун баары ушу. Мировой чемпиондордун баары. Чемпиондордун баары ушу агайдын колунда. 29-майдын чемпионун күтөбүз, анда ким болот экен? Çaptırmaş gerek mi? Достор, Кудайберди Айтбосуновдун күрөшүн текшеребиз. Көбү күрөшүнө сомнение болуп атат. Бирок любой жактан жайлайын деп атат. Достор, күрөш жагынан эч сомнение болбоңуздар. Мен өзүм вольник катары билген, уже проход, растяжка зыңк болуп калыптыр. Чарчап калдым. Азыркы убакта Орозодо Кудайберди мушташкандан көрө жараша болбойсуңбу дегендердин жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, негизи кечирдик бири-бирибизди. Бирок, достор, эч жаман көрбөңүздөр, эч жаман ойлобоңуздар. Биз бири-бирибизди анчалык эчтеке кылбайбыз. Аябыз деп битип коебуз да. Бири-бирибизди мындай жаман нерсе кылбайбыз. Жөн эле эреже менен рингдин алдына эле чыгып, анан күч сынашып эле коебуз. Андан көрө келип колдоп берип коюңуздар. Мени колдоп, бакытты колдой эле коюңуздар. Тамаша. Ага да келиңиздер. 29-майда. 29-май буюрса. Мыйзам чегинде болот баары. Баары мыйзам чегинде болот. Аны үйдө келинчегиңиз, үйдө ата-энеңиз эмне деп атат буга? Көз карашы. Апам. Негизи апам эметет баягы. Балам бир жериң ооруп каласың. Ушундай деп чыган. Апам айттым, апа кайгырбаңыз. Бул мындай эле. Бүт эмелер менен болот, судьялар менен болот деп айттым, түшүндүрсүм. Түшүндү апам. Орозонун күнүндө кандай тренировка алган кыйын экен же? Негизи оңой эч нерсе жок экен да. Кыйын эле экен. Бирок мен мурда Орозодо, мурда кармап жүргөндө тренировка кылбашым дабы. Андан кийин анда сууну мындай эле бир кружка ичип койчумун да. Азыр болсо 3 литр суу мындай эле ичем да. Бирок ошондо суунун баркын ушундай бир сезип атам. Бир глоток кылганда сонукен. Азыр разминка кылдык. Азыр эми груша алып, кичине лапа урабыз, агай менен чогуу. Силерге көп секреттеримди ачпай эле коеюн. Бирок жакка чаппай бушту менен урат экенсизден буюрса бойдо, Ой, если жиним келип баратса, калбай баратса. Бир чаткын чечип туруп. Бетинен чалып калам да. Акырын депчи. Тамаша. Жана кирип келатканда ушу бокска келгениңизге канча болду энди? Жарым жыл болду деди. Бул жарым жылда ушундай техника каяктан койдуңуз? Же бала кезиңизде кылып жүрчү элеңиз? Жок, кылган эмесмин. Бул менин оюмча агайдын эмеси го дейм. Агай. Ошондо рожденный мушташасыз ушундай, Жок, кичине чагымдан тентек эле болчумун, сен деле тентек болчуң.
Мен бирок мындай боксташа албайм да. Жок, ал үйрөнөсүң да. Баарын акырынан үйрөнөсүң, бирок Как Мейвезер деле коет экен да биртен. Жана бакыт TikTok тартканыңар киргизип коюптур го, милый болуп. Ошо кандай? Азыр деген тогуна тартам да. Мен билбейм да. Аны тартып отур, жанына келип тура калып эле. Карасам тогуна тартып отур, клип тартып жүргөнбүз да. Аны ошо билип отурам, жанына кошулуп койсом, именно ошону кесип киргизип коюптур тиги. Ошо реакция кандай? Жинденген жоксузбу? Жок. Анын 29 жинденгенди чыгарам канат. Достор, азыр Кудайберди Айтбосунов Данияр деген Кыргызстандын мастер спорту жана көп жолку чемпиону менен чогуу рингке чыккантат. Азыр Кудайберди мырза чындыгында аябай эле күчтүү менен чыгат. Көрөлү мушташкан. Жүрүңүздөр. Башталды. Бакыт, биринчи раундтан чыкпайсың. Достор, силерге айта кетейин, бир сырдын жүзүн ачайын. Жана чалбай канат. Сен кимге балет этип атасың десем. Я деп атпай, кимге балет этип атасың десем. Братан, мен 2 марга тең балет этип элем дейт. Эми күчтөсү жеңсин деп ушинтип айтты. Бирок молодец. Ооба. Көптөр ойлоп калыптыр мындай. Бакытка балет этип атыптыр депчи, эч кандай андай жок, достор. Дана Уайтта эч кимге балет эткен эмес, ошондуктан мен да эч кимге балет этпейм. Бирок бакытка бир башкача көз карашың. Бакытты сүйөсүң да болбойсуң, братан. Жок. Алда барет, сен да баретсиң да. Жок, это не борец, это сердце бөлөк да, братан. Эч капа болбоңузчу. У меня грамм этот өкмөргө балет этейин деген оюм жок. Главное, элге уят кылбай нормально бой көргөзүп берели, биздин цель ошол. Уят кылган. Макгрегор менен Хабиб болуп кетпек. Көрсөтөбүз, достор. Сиздер кимге балет этип атасыздар? Сиздерден да сурап коеюнчу, ичинде пикир, ой, комментарийде калтырып коебуз. Мен мисалы Бакытка балет этип атам болгасыз. Шучу, достор, мен эч кимге балет этпей элем. Күчтүүсү утсун. Өзүңүздөр көргөндөй, Кудайберди мырзанын 100% даярдыкта экенин көрдүңүздөр. Кудай буйрса, барыңыздарды 29 майда бойдо күтөбүз. Ал эми сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз болот. Ооба, бардык бүгүн орозонун акыркы күнү да. Анан бардык орозоңуздарды кабыл болсун, бардыгыңыздардын кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. Анан мага да дуа кылып коюңуздар. Буйрса 29 бардын мыйзам чегинде жакшы бир бой көрсөтөбүз. Сиздерди колдооңуздар мага керек болот. Ошондуктан рахмат бардыгыңыздарга. Дагы бир жолу ассаламу алейкум жалпы биздин катталуучуларыбыз. 29 майда биздин бой болот. Эгерде келүүчүлөр болсо, калуучулар болсо, барыңыздарды күтөбүз, чакырабыз дегендей. Негизи мындай бой Кыргызстанда жана ошондой эле шоу бизнес арасында биринчи жолу болуп жатат. Муну сурап жаткандар да көп болуп жатат. Ошондуктан мен өкө чыныгы профессионалдуу түрдө рингтен күч сынашса мен дагы ошого макулмун. Кудай буйрса эки жигит тең азыркы убакта катуу даярдыкта. Жана достор, баш байгени 300 000 сом акчаны чындыгында мен көп коюп коюптур. Мен анчалык куртой эмесмин. Бирок ушундай эң чоң бойго ким спонсор болсо, ал эч качан өкүнбөйт, достор. Ошондуктан мен спонсор болом дегендер акчаңыздарды аябай колдоп, коштоп келип бериңиздер. Бойду болушунча деңгээлде, чоң деңгээлде чет өлкөлүктөр көрүп, казактар көрүп, өзбектер, орустар көрүп суктансын. Кыргызстанда дагы ушундай бой өтөт экен деп. Андыктан бардыгыбыз көчөдө арак ичип, чегип, сөгүп, көчөдөн кичине сигнал басып, мушташып кеткенден көрө профессионалдуу түрдө бойго чыгыңыздар. Бойго чыккандан кийин Кудай буйрса экөөнү жараштырамын деген ойдомун. Экөө жарашып мурдагыдай деле өчөштүк жок, бирок экөө обязательно Алла кааласа жарашат. Ошондуктан 29 майда барыңыздарды күтөбүз. Ал эми спонсор болом дегендер, спонсор болсоңуздар мага рахмат айтасыздар. Биз азыр кайрадан барып Бакыттын кандай машыгып жаткан сиздерге көргөзөбүз. Эгерде Бакыттын кандай машыгып жатканы болсо, эгерде же сиз кимди колдосоңуз, ошону комментарийге калтырсаңыздар болот. Андыктан биздин каналга подписка кылып комментарий калтырганды да унутпайбыз. Биз сиздер үчүн жакшы нерселерди чыгарганга аракет кылабыз. Ал эми негизи биздин аталарыбыз айтат да,
мейли эми кызды кандайынан ал, эрке болобу, оокат кыла албайбы, эң негизгиси адамдын нар жагында болсо аны сен тарбиялап аласың дейт. Ошондуктан бул видеону көрүп аткан нар жагында бар, түшүнүгү бар адамдар туура кабыл алат. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз, орозоңуздар кабыл болсун. Орозодо Аллахтын ыйык Рамазан айында орозодо биз бой өткөрбөйлү деп чечтик. Эми орозо бүткөндөн кийин 10 күн кичине өздөрүнө келип алгандан кийин 29 майда бойдо күтөбүз.